башка кишилердин баардыгы бир критика үчүн СИЗОдо жатышат, үй камагына эч бирөө чыкпайт. Бул болсо ушундай отношение кылган, бул саясий дело болуп калды да. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси коррупцияга айыпталып камалган экс-депутат Шайырбек Ташиев мамлекетке келтирилген зыяндын негизги бөлүгүн өз ыктыяры менен төлөп берди деген негизде үй камагына чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 27-июлда билдирди. Анын адвокаты BBCге бул маалыматты интернеттен окуганын, канча суммадагы акча төлөп бергендигинен кабары жок экенин айтты. Ошол мен азыр отпускадамын да, анан кийин ошол канча төлөгөнүн билбейм, бирок ошол төлөптүр да, какой-то ошо возмещение кылган го, анан кийин домашний арестке чыгыптыр. Мен да ошо интернеттен эле уктум, мен азыр отпускадамын да. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макилов бул иш боюнча тергөө уланып жатканын билдирди. Канча суммадагы акча төлөнгөнүн билсе болобу? Жок, айтып элекпиз аны. Айтып элекпи? Полный төлөгөнү айтылат. Полный деген ошондо 4,1 миллиард дегенби? Эми полный төлөгөнү айтабыз. Мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев Шайырбек Ташиевдин үй камагына чыгышы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы деп эсептейт. Бул жөн эле көз боемочулук, бул биринчи. Экинчиден, соттун чечимин дагы аткарбай жана СИЗОго жөнөтпөгөнү дагы бул чоң коңгуроо болчу да, келишим болот. Бүгүнкү күндө мына ушундай чоң суммадагы 4 миллиард сомдон ашык ущерб болгон деген уголовное дело боюнча үй камагына чыгып аткан, бул деген правовой мамлекеттеги, мындай айтсак, избирательный право болуп калды да. Башка кишилердин баардыгы бир критика үчүн СИЗОдо жатышат, үй камагына эч бирөө чыкпайт. Бул болсо ушундай отношение кылган, бул саясий дело болуп калды да, уголовное дело. Анткени жакында эле чыкпады, Ташиев мен өзүм досумду колдойм шайлоодо депчи. Вот ошолордун сүйлөшүүлөрү болуш керек деген келишимдери да. Депутат Дастан Бекешев болсо мындай тажрыйба мурдатан бар экенин айтып, болгону коомчулукка мамлекетке канча суммадагы акча төлөнгөнү ачык берилиши керек деген пикирде. Негизи андай практика бар, ущербти төлөсө СИЗОдон үй камагына чыгарылат. Бирок дайыма канча сумманы төлөдү деп массалык маалымат каражаттарга берилген да. Менимче дагы бул жерде дагы берилиш керек негизи. Шайырбек Ташиев Кыргыз-нефтегаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык, мамлекетке келтирилген зыян 4,1 миллиард сомдон ашат. Шайырбек Ташиев коюлган айып боюнча күнөөсүн мойнуна алганы же четке какканы тууралуу ачык маалымат жок. Анын жакындары, анын ичинде агасы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча азырынча комментарий бере элек. Канал номер 1. Биз менен